өзүмдүн агамдын башына түшкөн бир оор тагдырды сиздерге айтып бөлүшкүм келип турат. Мындан 5 жыл башта агам мени Москвага чакырып, бул жака келип эмгектенип калдык, башка мигранттар катары эле. Бир канча пландарыбызды ишке ашырдык, Кудайга шүгүр иштедик. Анан күндөрдүн биринде эле агамдан СМС келди. Негедир көбүрөөк акча таап калды. Машиналарды алдык, Кыргызстанга үйлөрдү салдык. Анан эмне иштеп атабыз десем эле, акыркы кездери эмнеде иштеп атканын айтпай калды. Көрсө наркотик ташып, доставка кыла баштаган экен. Көпкө деле созулбады бул ишке киргенине. Анан бир жолу подстава болуп өзү кармалды. Кармалып калгандан кийин эмне кыларыбызды билбей адвокат жалдадык бул жактан. Адвокат болом дегендер четтен чыкты, акча сурашты. Айтор биздин эң негизги эле максатыбыз агамды аман-эсен чыгарып калуу болду. Адвокаттардын сураган акчаларын таап берүүгө аракет кылдык. Өзүбүз да бир топ иштегенбиз, карыз алдык айтор. Сот аябай созулду. Биз ойлодук элек чыгарып алабыз деп. Бирок тилекке каршы чыккан жок. Далил менен кармалган экен. 3 айдан кийин соту болду дагы. Соттун жыйынтыгы менен эң аз мөөнөт 12 жылга эркинен ажырап кетти. Эң өкүндүргөн нерсе бизде эми буюрса күз үйлөнөт, той болот деп бардыгын дайындап койгон элек, жаш эле. Ошондой укмуштуудай максаттарыбыз бар эле. Тилекке каршы бул нерселердин бири болбой, аз оңой акча табуу ойго келип калганбы? Айтор жеңил акчанын айынан камалып, өзүнүн тагдырына, жаштыгына кайсы бир деңгээлде балта чаба алды. Аны уккан апам оорулуу болуп, инсульт болуп калды. Өзүнүн баласына кайгырат экен, биз канчалык тагдыр экен деген сайын, бирок болбоду. Натыйжада агам 12 жылга эркинен ажыратылып, жакында эле камакка түшүп калды. Эми биз бул менен эмнеге айткым келди? Мындай жеңил акчага азгырылып жүргөндөр аябай көп. Кыргызстандан жаңы эле келет, документ да сурашпайт. Булар телеграмдан жазат экен. Кээде кайра эле өзүбүздүн кыргыздарга ортомчу болот экен. Айтор жеңил акчага азгырылып, көп акча алабыз деп, оңой кетип калабыз деп кыялданбаңыздар. Андан көрөк, ошо мыйзамга туура келбеген иштерге дегил азгырылбаңыздар. Биз бөтөн жерде жүрөбүз. Бизди ата-энебиз күтүп атат, пир туугандарыбыз күтүп атат. Ата-энебизге канчалык баалуу экенибизди билели. Биздин башыбызга түшкөн тагдыр эч кимдин башына түшпөсүн туугандар. Ошол видеону колдон келишинче таратып, кыргыз жердештерибизге, мекендештерибизге бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.